Кутмантаң, урматтуу күчтүүлөр, салам, азаматстар, Кочкордун да лидерлери бар экен, Нарындын, бүт булуң бурчтан, Әке Айсыл эже кирип атат. Айсыл эже куттуктайм. Эч тынбайт Айсыл эже. Азаматсыз, домашний кружок десе домашний кружок. Бүт эмне деген задание болсо эң биринчилерден болуп ушу аткарат да. Айсыл эже мындай. Не десем, эч бир тоскоолду көрбөйт. Только алдыга жана алдыга деп не кылат? Аракет кылат. Андан кийин Гүлбар эже, кээ бирөөңүздөр Айсыл эжени жашыракта, немал кыла алат да десеңиздер, анда бизде Гүлбар эже бар, жеңүүчү. Гүлбар эже дагы азамат. Кече күнү задание жок, эс алыңыздар десем болбой. Канча деген заданиялардын баарын жиберип атат. Кече да тынган жок. Кээ бирөөңүздөр рас болбоду, бүгүн эчтеке кылбайбыз деп үйдө отурушуңуздар мүмкүн. Кээ бир партнерлорубуз дагы эле иштеп атты, дагы эле кече күнү дагы үй тапшырмаларын жиберип атышты. Домашний кружок, презентацияларын байма-бай жиберип атышты да. Анан командный дух деп коет бул жерде. Чогуу мындай биригип иштесеңиздер, ынтымак болсо эле командада астыга жеңет. Ушул жерде дагы күчтүү адамдар бар. Анан капитандар да отурат араңыздарда, ошо капитандар дагы кантип команда менен иштеш керек. Ошонун баарын бул жактан үйрөнүп атасыздар. Ар бириңиздерге жылуу сөз айтканды унутпай, эртең менен учурашканды унутпай, ыраазычылык айтып, ар бир жасаган ишиңиздерди мактап, белгилеп кеткен үчүн дагы иштегим келет да. Баарыңыздарга ушуну айтат элем. Ушул нерсени дагы өткөндө Рыскүл Шайыповна команда образование деген сабак өттү. Ошо команданы кантип түзүш керек, команда түзүү. Ошондо командаңыз күчтүү болот. Ар бир кишиге белгилей кетиш керек да. Ар бир кишинин жеңүүсүн, ар бир кишинин аракетин белгилесеңиз эле дагы жасаңыздар келет да. Үйдөн деле балдарыңыздарды мактап, үйдү сонун жыйнап коюптур десеңиз, андан да таза болуп жыйнагыңыз келип калат, туурабы? Ошон үчүн баарыңыздарга аракет кылып аткан, домашний кружок өткөзүп аткан, презентация өтүп аткан, билет алып, счетторун толтуруп ушинтип аткан ар бир тапшырманы өз учурунда аткарып аткан биздин партнерлорубузга терең ыраазычылык билгизмекмин. Азаматсыздар, анан бизде угуучулар да болуп атат. Бир аз мындай үй бүлөлүк шарттар менен угуучу болуп атасыздарбы, же жалкоолук менен угуучу болуп атасыздарбы? Сиздер дагы азаматсыздар, казыр угуучу болсоңуздар, кийинки ускорениени эмне кылабыз? Уже команда менен чыгабыз, Бизде бүгүн тема ушуга абдан ылайык. Бизнес ой жүгүртүү. Бизнес деген эмне? Сиздердин оюңуздарча бизнес бул эмне? Барбы? Мындай бизнесмендер араңыздарда. Бизнес деген, же бизнесмен деген, бул марафонун катышуучулар, ушу смарт-ричте иштеген партнерлор, бүт баарыбыз кимбиз? Биз баарыбыз бизнесменбиз. Жана квадрант денежного потока деген бар го, 4 бөлүккө бөлүнөт. Ошонун рабочий классы бар, частный предприниматели бар. Анан оң бурчунда ким бар? Оң бурчунда бизнесмендер бар, как раз сетевиктер бар. Туп-тура баарыбыз бизнесменбиз. Туура, сиз бир нукка келтирип койсоңуз эле, мен жок болсом деле иштейт дейт Гүлмир эже. Аны үчүн эмне кылыш керекпиз? Туура, мына сонун ойлор келип атат. Сиздер жок болсоңуздар деле, бул бизнес иштей берет. Качан иштей берет? Бул система түзүп койгондо, туурабы? Ар бирибиз бизнесменбиз, бирок бизнестин башында турабыз, туурабы? Башын баштадык, эми буну андан ары эмне кылыш керекпиз? Алып кетиш керекпиз да. Ошон үчүн бүгүн кантип бизнесмендей ой жүгүртөбүз, чогуу иштейли, жөн эле айткан нерсени угу берсеңиздер, бир жактан кирип, бир жактан кетиши мүмкүн. Же болбосо оюңуздар башка жака фокусуңуздар кетип калышы мүмкүн.
Ошон үчүн эмне кылабыз? Бүгүн чогуу иштейбиз. Мен суроолорду берем, сиздер ошол нерсеге жооп бересиздер. Туурабы? Анда кеттик. Бүгүн бизнес ой жүгүртүү. Бизнес ой жүгүртүү. Бизнесмендей ойлой баштайбыз. Акча эркиндигине чыгуу дейт. Туура. Акча эркиндигине чыгып, токтоосуз каражат. Туура. Бир нерсени баштайбыз дагы. Вот сиз жок эле бул бизнес кете бериш үчүн эмне кылышыбыз керек? Аны бир нукка салып коюш керек, Ошол нерсени кылганды үйрөнөбүз. Бул бизнести мына мен иштесем, иштебесем деле команда иштеп атпайбы? Мен дагы бир жолу кайталайм да. Канча деген сеттер бар, Народный бар, Фрунзе бар, АЗСтер бар, там Билайн, дегендер, сеттер аябай көп. Магазиндер бар го сет, Гаухардын сети бар, там Адидас, Джой, толтура. Бунун баарына бирок эмне керек? Чоң акча керек ал жака, туурабы? Чоң, туптуура система түзүп коюш керек. Акча эркиндигине чыгуу, команда куруу, азаматсыздар. Бунун баарына эмне кылыш керекпиз? Бара үйрөнөбүз да. Бунун баары сразу келе калбайт да. Көптөгөн бизнестер, бизнесмендер сүйлөшсөңүздөр же бул бизнеске чакырсаңыздар эле, ал жака акча керек деп айтат, Көп эле ойлойт, бизнес акча менен курулат деп. Именно биздин бизнесте башка бизнестен айырмачылыгы бул эмне? Бул акча эмес, биздин бизнес адамдар менен курулчу бизнес. Адамдар менен курулат, туурабы? Баарыбыз эле акча деселе, баарыбыз эле акча жакшы көрөбүзбү? Кана ким акча жакшы көрөт? Акчаны ким жакшы көрөт? Бар бараңыздар да. Жакшы көргөндөр. Назгүл айым кечээ эмне кылды? 2 күн бою сиздер менен ушу акча менен, акчаны кандай жакшы көрүш керек, акчаны жакшы көргөндө кантип ойду өзгөртүш керек, мурунку установкаларды кетириш керек, ошонун баарын сиздер менен өттү, туурабы? 2 күн бою иштедиңиздер. Эми буну 2 күн бүттү, Назгүл сабагы бүттү деп таштап коюш керек. Улам эстей бериш керек да. Мен сиздерге өткөндө айттым го, фокусту бир жака кармаш керек деп, фронтал. Ушул нерсени эмне кылыш керек? Биз дайыма мынтип эстеп, акча деген бул эмне экен, акчаны мен эмне үчүн мага акча келбей эле, кайсыл сөз үчүн деп эмне кылыш керекпиз? Ошонун баарын ойлонуп, күнүгө нейрондорду үзөбүз. Жаман ойлор, акча колдун кири кандай дегендердин баарын жазып атасыздар, Мага деген ушинтип эмне деген, көп эле ушул жерде аялдар, айымдар отурабыз, айымдар отурабыз. Айымдардын көбүнүн эле ою мындай экен да. Акча деген аял тапкан акча жукпайт. Акча колдун кири, акча бүгүн бар, эртең жок. Ошон үчүн ошол ойдун баарын өзгөртөбүз. Именно ушул нерсени кимден уккансыздар да. Мен дагы мына сиздерге ушул тапшырмаларды берип атып, биз өзүбүз дагы иштейбиз да. Бунун баарын кайра проработка жасап отуруп, биз ушул деңгээлдерге жетип атабыз да. Мага дагы ушул ой изденип отуруп, эстегиле деди го Назгүл. Именно эстеп, кимден уккансыз, ошол момент, ошол үнүнөн өйдө, даже ким айтып аткан ошону элестетип деп. Мен отуруп элестетсем, бизде Любовь Яковлевна деген Труттан, мурун Трут деген сабак бар эле, бияде менин курагымдар болсо. Чачын моондай түйүп алган, сары бир аябай толугунан келген эже берчи эле. Анан ошол аябай бир күнү нотация окуган. Азыр ойлоп көрсөм, может үйүндө жокчулук болуп атканбы, эмне үчүн ушундай мейвиске эмне кылган, куюп койгонун билбейм. Мага аябай сиңиптир. Возможно, ошол класстагы көп эле кишиге сиңген эмес. Биз аябай достатокто жашаганбыз. Менин папам завсклад болгон.
столдун үстү дайыма толуп турчу элдер жана талон менен порошок жанагы самындарды алып атканда бизде мүшөк менен ящик менен турчу. Мен эч мындай жашоодо кыйналбай кичикибизде чоңойдук. Баарын моинтип алып келип турчу ата энем. Бирок ошол Любовь Яковлевна айтат да, силер ичип аткан даже чайды экономдогула, нанды экономдо до конца жегиле. Может быть, бул башкача айткысы келгендир, башка нерсени жеткизгиси келгендир. Бирок мен мынтип түшүнүп алгам да, ата энеңди кыйнабаш керек, ата энең алып келген нерсесин баарын түгөтүш керек. Анан менде даже ушундай ой келген да, ата энемди кыйнабай жашабай деле койсомбу деген даже ой келген. Ошолордон өйдө элестетсеңиздер, мен ошонун баары кече чыгып атат да, кече мурда өндөр ушуларды ойлонуп кагазга түшүрүп ушинтип атсам да. Бир нерсени жеп атсам эле, сахар салып атсам деле, азыраак салыш керек да. Азыраак заварка коюш керек. Ушинтип отуруп, мен бүт нерсени мынтип экономдой берип, мен ушунчалык кичирейип кеткен дагы, ушул акча жагына, ушул берекеге аябай кыскартып салган экен да. Ушул нерселердин баарын кайра элестеп, мурунда бир проработка кылганда именно ушул эже келген. Кечеүндө кайра отуруп ушунун баарын эстеп, кайра эле ушул келип атат да, көрдүңүздөрбү? Болгону бир мугалимдин сөзү. Хотя канча деген мугалим не кылган? Бизге сабак берген да. Ошон үчүн баарыңыздар эстеңиздер, ойлоңуздар. Кошуна келип эле бир сөз айтып эле кеткендир, бирок сиздин эсиңизде калып калат да. Ошонун баарын ойлойбуз, өзүбүздүн үстүбүздөн иштейбиз, мээбизди дайыма тазалап, өзүбүз менен өзүбүз иштей беребиз, мээбиз менен сүйлөшө беребиз, өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшө беребиз, макулбу? Эми бул акча деген бул идея, буга ким кошулат? Акча бул идея. Мен көптөгөн сабактарга баргам, финанс боюнча, акча боюнча. Анан акча бул идея, акча бул байлык, акча бул бийлик, акча болсо тааныкасың деп укмуш, мындай уверенныйсың дагы. Анан Назгүл Капаровна сабак өтүп офистен айтып калды да, жаныңарда отурган кишиден үйгө келгиле дейт, балаңыздан сураңыз, акча бул эмне деп. Сиздерге дагы бир задание, балаңыздан, небериңизден жөн эле сураңыз, акча деген бул эмне деп турабы? Ошондо жооп берет. Менин улуу кызым 22-23 жашта болуш керек, жанымда отурат, сабакта. Анан мен сурап калдым да, ал кезде турмушка чыга элек. Жанымда сабакка катышып аткан. Сурап калып атпаймынбы? Өзүм болсо укмуш жазып атам кагазга. Назгүл сабак өтүп атат да. Акча бул идея, акча бул дүйнөнүн баарын өзгөртөт. Акча болсо канча деген кишилерге жардам бересиң деп акча жөнүндө укмуш нерселерди жазып атам. Балдарыңардын сурагыла деселер, карап эле. Кызым, акча деген бул эмне десем, акча бул колдун кири дейт. Акча бул суу деп атпайбы? Кече күндө көбүңүздөр жаздыңыздар, акча бул суу деп, Акча бул суу десе эле, ой, эмнеге деп мен чочуп кетип атпаймынбы? Десем айтат, сиз дайыма эле ушинтип айтып бересиз дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул жерден билим алган башкача, сүйлөгөн оозубуздагы мээбизде ойлогон нерсебиз эмне кылат? Оозубузга келет да. Ошон үчүн апа мен ушинтип айтамбы десем, сиз постоянно ушинтип айтып бересиз го. Акча суу жаңы эле алдым элем, ушул жума алдым элем, кайра эле агып кетет суудай болуп деди депчи. Анан дагы ошонун экиге бөлүп алып, бул жака терс жагын, оң жагын жазгыла деген, Кече күнү дагы ушундай заданиелерди жиберип аттыңыздар, азаматсыздар. Кээ бир группа кече дагы эс албай эле иштеп атты. Анан бул тарабына эмне деген терс нерсени ойлосоңуздар, бул тарабына оң нерсесин. Ошондо мен акча бул суу, бирок акча деген жанагы дүйнө жүзүндө бизде канчалаган 80% суу каптайт турабы? Океандар, ошондой акча ушунчалык көп да, көп. Бирок кээ бир киши кашык менен барып алат, кээ бирөө чака менен барып алат дегендей да. Кашык менен алган эптеп нанга жетсе болду, эптеп дегендер да. Чака менен алган зарплатага иштеп аткан 10 000 сом алат, 20 000 сом алат дегендей да. Мен айттым, ооба, акча суу, бирок мен аны арыктай кылып, каналдай кылып өзүмө буруп алдым депчи. Көрдүңүздөрбү, сиз дагы ушинтип оюңузду өзгөртүп, ошол акчанын агымын, суудай болгон агымын шаркыратып өзүңүздөргө буруп алсаңыздар болот. Акча бул идея, канчалаган кишилерди
мына элементарный бул ручка, бул деле акчага келген, бул да бирөөнүн идеясы, туурабы? Бул горячий шоколад, бул да бирөөнүн идеясы. Кимдики экенин билебиз, кимдин идеясы, ким ушул бизнеске алып келди, ким ушул акчаларды ушул бизнестин алып чыкканды үйрөтүп атат. Биздин улуу урматтуу Рустам Солтоев ким билет, туурабы? Ар бир нерсе бул идея болгон. Мынакей биздин сывороткабыздагы бул дагы бирөөнүн идеясы болгон. Ушундай пипеткасы мен ойлоп таап коеюн деп. Мурункусуна караганда бул абдан ыңгайлуу болот атпайбы колдонгонгочу. Ошон үчүн ар бириңиздерге айтат элем, ушу идеяны ойлой жүрүңүздөр. Анткени сиздерде акча ушундай күндөр келет, акча лишний, банкка салып бересиздер, эмне кыларыңыздарды билбей каласыздар. Ошондо идеялар, акчаң болсо, идеяга салганга, ошол идеяны ишке ашырганга не болот? Мүмкүнчүлүк болот да. Ошон үчүн айтат да, накталай акча дайыма кармап туруш керек. Банкта сөзсүз акчаңар болуш керек деп. Кече күндө счет ачкыла деди, көбүңүздөр пенсионный карточканы срывка тартып эле жиберип койдуңуздар. Задание бул аткарылган жок. Счет ачыңыздар. Ар бир айда 1000 сомдон салып бериңиздер. Канчадан бери сабак өтүп атабыз. Көбүңүздөр дагы эле аткара элексиздер да ошол счетторду. Кимиңиздердин счетуңуздар бар болсо, 500 сомдон, 1000 сомдон толтуруп коюңуздар. Бул задание дагы эле бар. Анан акча бул сизди бай кылбайт. Ушуга ким кошулат? Акча сизди бай кылбайт. Көп эле кишиде акча бар, бирок бул бай эмес да. Анткени бай болуш үчүн акча эле колунда болсо эле бай болбойсуң. Канча кишиңизде чөнтөктөрүңүздөрдү карасаңыздар акча бар. Ачкандар азаматсыздар. Ачкандар азаматсыздар, сиздерге бал коюлду, 500 сомдон көбүрөөк салгандар эмне кылды? Счет пополнение кылгандарга биз 2ден бал коюп бердик. Акча сизди бай кылбайт дейт да, бай кылбайт. Анткени возможно, акылы жок адам бай болбойт дейт. Ошон үчүн окуңуздар деп атабыз да. Акчаны иштетиш керек, туп-туура. Акчаны мынтип кармап эле отура бербеш керек. Мына мен акчам бар деп. Акча бул силердин кулуңар деп айтылат, кул. Это ваша слуга дейт да. А биз тескерисинче акчаны алабыз деле эмне алсам, не алабыз? Мейбизде өткөндө мен сабак өткөндө биринчи доход эмес, расход. Дайыма эмне болуп турат? Кантип коротом, кантип холодильник алам, кантип шифонер алам. Кичинекей холодильник турат, жок, аны чоңойтуш керек. Мебелиң турат, аны эмне кылабыз? Аны чоңураак мебелге айландырабыз. Үйүң бүгүн ак обой болсо, эртең көк обой кылыш керексиң. Ушинтип биз акчаны берге эмне кылабыз? Расход кылганда эле ойлоно беребиз да. Бул жерде акчаны иштетиш керек. Ошол эмне кылабыз? Ошол акчаларды бизге иштетиш керекпиз. Биз акча үчүн иштетмес, акча биз үчүн иштейдей кылыш керекпиз да. 24 саат бою акча иштей берет. Акча отпуск сурабайт, туурабы? Акча зарплатаны повышение деп сурабайт. Акчанын башы оорубайт, буту оорубайт, эч жери оорубайт. Акча дайыма иштей берет. Эгерде идеяң бар болсо, мындай кылып айландырсамчы, тигиндей кылсамчы деп ойлонуп турсаңыздар, акча дайыма көбөйүп турат да. Ошон үчүн дайыма идеяны изденип турабыз. Акчаны кантип тапсам, кантип алсам эмес. Кээ бирөөлөр бар, тааныштар бар, ошо акча сурап эле, ушинткенди жакшы көрүшөт да. Бирөөдөн акча келсе экен, жардам берип койсо экен, бай куштун кебетесин кийип алгандар бар да. Барбы араңыздарда бар, ар бириңиздердин туугандарыңыздар бар, Биздин партнерлордон деле бар. Акча берип койсо деле, отуруп сүйлөшсөң эле кабагын бүркөп эле байкуш болгондор бар да. Мынча акча келгеле, мен балам оорубат эле, анан мен эжем оорубат эле. Ушундай бир байкуштун кебетесин сиздердин ал проблемаңыз эч кимге кызык эмес да. Ошон үчүн дайыма эмне жөнүндө сүйлөш керек? Предпринимательдер, бизнесмендер, миллионерлер только идея жөнүндө сүйлөшөт. Проблема эмес, киши жөнүндө эмес, а идея жөнүндө сүйлөшүп турушат да.
ошону эмне кылабыз, ой жүгүртөбүздү дагы өзгөртөбүз, Анан бир эки предложение, мына эки сүйлөм, кантип бай болуш керек же кантип бай жашаш керек. Сиз кайсынысына киресиздер? Кантип бай болуш керек эби же кантип бай жашаш керек эби? Ойлонуп көрүңүздөрчү. Окусак, бул сүйлөм мааниси окшоштой эле. Кантип бай болуш керек же бай жашаш керекпи? Сиз кайсынысын тандайт элеңиз? Кайсынысы сизге жакыныраак болуп атат? Төртүнчү, бай жашаш керек, Кантип бай жашаш керек дейт. Бай жашаш керек. Экөөнүн айырмасы эмнеде деп ойлойсуздар? Бай болуш керек, бай жашаш керек. Биздин аудитория экиге бөлүндү десек болот, Кантип бай болуш керек деген, бул ушул акча сизди бай кылбайт деген нерсеге кирет да. Бай болгон бул бир жолу эле, мына мисалы миллион таап алдыңыздарбы? Бүттү, сиз бир жолу миллионер болдуңуз, ошо боюнча акчаңыз, миллионуңуз кородубу? Бүттү. Сиз кайра бай болбой калдыңыз. Акчаңыз бар. Же болбосо канчалаган адамдардын бай болуш керек, мен баймын деп. Мен ушул базарда отургандар билбейм, эми сиздердин деле тааныштарыңыздар барбы? Базарга баарыбыз эле барабыз, Бай болуп, бай жашаш керек дейт. Бай жашаш керек. Азаматстар, кийим дагы бай болуш керек дейт. Базарда отурган бизнесмендердин баары эт сатабы, кийим сатабы, идиш сатабы, ал кишинин баары бай, туурабы? Алардын акчасы бар. Акчасынын баары идиш саткандарда идиште, товарда, туурабы? Овощ сатканда овощиге салып койгон, аларда акча бар. Акча сизди бай кылбайт деген ошол дагы бирөө да. Анан кантип бай болуш керек? Алардын ою кантип бай болуш керек, кантип бай болуш керек деп эле, бирок өздөрүнүн кебетесин карасаңыздар, үшүгөн, тоңгон, жанагы базарда отурганда чаңда отурат. Мен ошолорду көргөндө эле жүрөгүм ооруп кетет. Эмне ушул бизнести мындай жакшылап ойлонуп жасашпайт деп, Же болбосо жаңы сеттерди куруп баштаганда деле канчалаган баардык бизнес кыйынчылык менен келет, туурабы? Алар бай болобуз, ошо ден соолугун жоготуп, ден соолук болсо байсың дейт. Бирок ден соолук болсоңуз, акчаңыз жок болсо, анда деле ден соолук кайра эле эмне ден соолугун жоготобузсуң, акчаң жок болсо да. Ошон үчүн экөө оң көз сол көздөй. Мен дайыма ушуну айтам, ден соолук менен байлык бул оң көзүң барбы, сол көзүң барбы дегендей эле да. Анан бай болгондо эмне кылабыз? Канчалаган байларды билебиз, бирок оорукчан, бизнеси укмуш, бирок деген өзүн карабаган, Ошон үчүн мен сиздерге бүгүн айтат элем, кантип бай болуш керек эмес, кантип бай жашаш керек. Кантип бай жашаш керек. Ден соолугуң болсо байсың деген ушуга кирет да, бай жашаш керек. Ичиңде жиде жайып атат, бай болуп жашаш керек деп, Биринчи ичибизде бай болуш керекпиз. Мээбизде бай болуш керекпиз. Баардык нерсеге мен дайым айтам, ыраазы болушуңуздар керек да. Өткөндө мен айттым, үйүңүздөрдү санап чыгыңыздар деп, Холодильниңиз канча турат, кийимиңиздер канча турат, алтындарыңыздар канча турат. Билинбей эле сиз байсыз, бирок бул байлыкты сезбей канча жашап жүргөнсүздөр. Акча керек эле, акча, байыш керек эле дей бергенсиз. Сиз бай болуп көргөнсүз уже. Машинаңыз турат эшиктин алдында, үйүңүз турат. Бунун баары эле акча да. Бирок мээбиз менен кайра эле кедей боло бергенбиз да. Ошон үчүн кантип бай жашаш керек. Мээбизди миллионерлердей ойлойбуз. Мээбизди бизнесмендердей ойлойбуз. Кантип путешествиеге барам. Путешествие деген обязательно там Таиландка, Турцияга бир жака эмес. Сиздер бир айылдан бир айылга барсаңыздар эле көзүңүз ачылат. Башкача ой жүгүртүү болот. Даже элементарный кинолорду эле көрсөңүздөр, кинодо бүгүн көргөн киноңуз
ой жүгүртүүңүз өзгөргөндөн кийин эртең көрсөңүз башкача көрөсүздөр да. Кече күнү бир футболист Пеле жөнүндө кино болду. Көргөнсүздөр го, араңыздарда бар. Ал атактуу быйылбы былтырбы аз болуп калды го. Пеле деген известный бир футболист бар эле. Ал жакыр үй бүлөдө төрөлгөн, бутуна кие турган бут кийими жок, футбольный тобу жок. Жанагы мангаларды теп, репетиция кылып, канчадан бери өзүнүн башка бир стили менен ойноп жүргөн да. Анан бул биздин бизнесибизде деле мына бизнес ой жүгүртүү болуп атпайбы? Обязательно бирөөнү туураш керек эмес. Бул менин неме спонсор мушундай айтып атат. Минтиш керек эле деп, же болбосо башка бирөөнүн бизнесине килигишип туура эмес деген сыяктуу эмес да. Ар бир кишинин өзүнүн стили болот. Өзүнчө башкача. Мисалы, мен башкача бизнес курам. Байкайсыздар, менин бизнес курганым меники башкача. Рыскүл Шайбовна башкача курат. Алтынай Мамасылыкова башкача курат. Ар бир лидердин өзүнүн стили бар. Ар бир лидер кээ бирөө бар кечке презентация окуп берип, ошодон кээ бирөө кечке чакыра берет, кээ бирөө жөн эле адам менен тил табышып эле ушинтип эле бизнес кура берет да. Оңой, жеңил жагын тандап алыш керек. Сиздин акча болуш керек ошондо, ички башлык деген эмне экен. Ошондо биз башында эмне кылабыз? Өзүбүздү, мына Пеле өзүн известный бир футболист кылып элестетип алып эле, жанагы мангаларды ары теп, бери теп, футболист кылып ичинде, мээсинде, оюнда, элесинде ошонун баарын жасаганда, сиздер дагы бизнес ой жүгүртүш үчүн эмне кылыш керекпиз? Кантип бай жашаш керек? Кантип балдарга мамилеңизди өзгөртүш керек? Кантип командага мамилеңизди өзгөртүш керек? Кантип өзүңүзгө мамилени өзгөртүш керек? Ошол жөнүндө бүгүн кеп болот да. Ошону кантип жашаганды үйрөнөбүз. Анан бизде деген мындай нааразычылык эле көп боло берет да. Бирдекеңиз эле укмуш сонун нерселер эле, туптуура ички байлык. Сонун нерселердин баары болуп атса, кичинекей жана доска жөнүндө эле айтам го. Могу жерде деле мисалы эмнени көрүп атасыздар деген отсвечивать этип атабы. Көбү ак досканы эмес, кичинекей точканы көрөт. Туурабы? Кичинекей кара точка бар экен деп айтышат, чоң ап-апак барак же ак доска көп кишиге көрүнбөйт да. Ошон үчүн эмне кылабыз? Ойду өзгөртүп, жакшы нерселерди көргөндү үйрөнө баштайбыз. Канча дегенде изобилие деп коет го, токчулук, изобилие деген барчылык, молчулук, эртең менен турсаңыз, карасаңыз канча деген воздух, аба, канча деген көп. Эшикке чыксаңыз, жалбырактар канча, бактар канча, канча машина, канча үй, молчулук аябай көп. Ошонун баарын көзүбүздү, фокусту өзгөртөбүз. Ошол нерсенин баарын көргөнгө аракет кылабыз. Баарыбыз байбыз. Ошону просто көзүбүз көрө албайбыз да. Анан акчанын системасын түзүп коюш керек. Система деген, мына кээ бирөөңүздөр же айтып атасыздар, кичинекей чакан бизнес болуш керек деп, туурабы? Туура, кичинекей бизнес болуш керек. Бирок ал бизнесте сиз 24 саат бою иштебешиңиз керек. Же болбосо выходной жок иштебешиңиздер керек. Кээ бирөө чакан бизнес деп эмне кылып алат? Кичинекей магазин ачып алат. Анан ал магазинден такыр чыга албайт. Же кээ бирөө баня ачып алат. Чакан бизнесибиз бар, ошол нан сүткө жетет деп, Анан немеге чакырсаң эле, офиске чакырсаң эле, мен келе албай атам. Баняга клиенттер келмегиле, деп эле ушинтип эмне кыла баштайт? Ошол бизнес ойлоп атат, мен бизнес куруп атам деп. Наоборот, акча аны иштетип атпайбы? Акча табыш үчүн. Ошол нерсени да көбүрөөк ойлонушуңуздар керек да. Ошон үчүн эмне кылабыз? Акчага система түзөбүз. Система түзүш үчүн башын баштадыңыздар. 21.600 сомду эмне кылдык? Салдык. Бир кол менен акча бердик, бир кол менен товар алдык. Ошону ичип атабыз. Ошону туптуура 24 саат бою, 7 күн бою круглосуточно бош эмес. Мээбизде эмне магазинибиз банкрот болуп калган жокпу, тиги товар алып келиш керек. Бүгүн бул ручканы 20 сомго алып келип 25 сатсаң, 25 сомду алып барып алайын десең, бул ручкаң 30 сом болуп кеткен да.
Қазір ошондой болуп атпайбы? Чуркап тытынып иштеш керек. Канча деген акчаны салып коесуздар, срок өтүп кетет магазинден, же болбосо дагы бир товарларың өтпөй тура берет, сен акчаңды кармап да. Ошон үчүн эмне кылабыз? Бизнести акча менен эмес, адамдар менен, мамиле менен, ой жүгүртүү менен курат экенбиз. Туурабы? Сиздерге биз система түзүп бергенди аракет кылдык. Аракет кылып жатабыз азыр деле да. Ускорение марафону бул система. Белка в колесе туура эмне деп коет, келемиштин ай лампасы деп коебу, ошондой дагы бар. Ким магазин иштетип көрсө, ким баня иштетип көрсө билет да, ошол нерсени иштеп, күн түн деп эле иштей берет, түнкү 12-де деле келе берет, мас деле келе берет, соосу деле келе берет. Айыл жергесинде болсо карызга жаздыра берет, канча деген нервиңерди алат, убактыңарды алат да. Биздин ушул ускорение деген марафонду сиздер үчүн атайын 5 директор чогулуп алып, ушул ускорение марафонун сиздер үчүн система кылып түзүп бердик да. Ушул ускорениени эле жакшылап түшүнүп алсаңыздар, мына кимге жагып атат? Кимге жагып атат? Ушул сабактар. Мисалы психология боюнча, психология боюнча биз өзүбүз күлүп калабыз. Өзүм айтып атып, өзүм аябай жакшы түшүнбөдүмбү депчи. Вот ошондой да, сиздерге сабак берип атып, даярданып атып, дагы бир жекелер эмне болот? Шылчок болот да. Ушундай турбайбы депчи. Же болбосо дагы бир идеялар келет. Моундай кошуп койбойлу, моундай кылып айтпайлы, командабызга бул жетпей атат, тигил жетпей атат депчи. Ошон үчүн сиздердин эң мындай ачкычыңар десем болот. Ушул ускорениени эле башка кишилерге промоушн берүү. Бүгүн сиздерге задание дагы болот. Өзүңүздөргө дагы мындай түшүнүш үчүн дегендей психологический жагы дагы. Биз деген билебиз, презентация айтыш керек, бирок бүгүн эртең дей беребиз. Эгерде балл беребиз, 1 балл, 2 балл десе эмне кылабыз? Тиме эле шашып ушуп презентация өткөзөбүз. Үйүбүзгө конок келсе, ооба макул деп эле кошуналарыбызды кетире берчүбүз да. Азыр эмне кылабыз? Ошол кошунанын баарын отургузуп презентация айтабыз, домашний кружок өткөзөбүз. Анын баары эмне болуп атат? Балл болуп эсептелип атпайбы? Биз сиздерди мындай атаандыштыралы деп эмес, мындай кандай десем, биз өкмөткө иштеп көнүп калганбыз да. Анан бирөөнүн астында бирдеке милдеттүү болуп көнүп калганбыз да. Же ата-энебиз деле, могу столдун үстүн жыйнамайын, кино көрбөйсүң, же буну минтмейин, тигини кылбайын деп дайыма условие түзүп мээбизге киргизип койгон да. Биз ошол нерсени да бир аз алдык дагы, биз канчалык балл койсок, ошончолук эмне кылат дедик? Презентациясы да көбөйөт, домашний кружогу да көбөйөт. Эгерде зона комфортунан чыгып үйдөн 2 саат алыстыкка барып презентация айтсаңар, домашний кружок болсоңор, балыңар андан көбөйөт. Андан алысыраак чыксаңар, 3 балл, 4 балл, 5 балл деп көрдүңүздөрбү? Ушул нерсени туп-туура сымбатчы адатка айландырып коюш керек. Биздин үстүбүздөн спонсорлорубуз карап атат, биздин үстүбүздөн спонсорубуз, капитандарыбыз карап бизге балл коюп атат эмес. Эмне кылыш керек? Биз ушу 21 күн. Ой, эң сонун Динара же, мен аябай кубанычтамын. Ушул нерсени эле сиздер 21 күндө эмне болот? Кичинекей жумурткадан балапан чыгат, туурабы? 21 күндө любой привычка адатка айланат да. Ошон үчүн сиздерди 21 күн эртең менен эрте турганды үйрөнсүн, 21 күн бою иштегенди үйрөнсүн, 21 күн бою презентация берип балл алабыз деп отуруп эле, ошо апей опоңой турбайбы дегендей болсун деп, сиздерге сонун жагып атса, биздин деле оюнчуларыбыз бар, обратная связь деп кыскача эле берип коет да. Ооба жакшы экен, бүгүнкү теманы Назгүл Капаровна жакшы ачты, бүттү. Эмнени түшүндү, кайсыл жеринен шылчок болду, ушул нерселерди жазышпайт да. Мына бүгүн деле мен сабак өттүм, обратная связь сөзсүз жазасыздар. Тетрадька мен айтып атканда өзүңүздөргө жазып турушуңуздар керек да. Ушул сөз жакты, ушул нерсени мен колдоном деп жазып турсаңыздар,
обратная связька именно кайсыл жери жакты, именно эмнени оңдойсуз, ошол жерин эмне кылыш керекпиз, белгилеп кетишибиз керек да. Эмнеңизди оңдойсуз, кайсыл жериңизде эмне бар экен, ката бар экен депчи. Анан промоушн деген эмне? Промоушн деген теманы өткөнбүз, ускорениеден эмне ала алдыңыздар. Ошону 5 адамга айтабыз. Азамат Зиреже жазыңыздар. Дайыма айтам, могу ручка, могу 3 манжа ручка мен жазып атканда, бул жерде нейрон менен связанда. Сиздер баракка жазып атабыз деп ойлойсуңар, бирок мээңиздерге ушул автоматически эмне кылат, жазылып келе берет да. Анан кийин ушул эмне жөнүндө айтты эле ушул Айза Дүйшөнбековна, акча жөнүндө бир нерсе айтып атпады беле дегенде эстеп, эмне кылат? Жана мээриңиздерде фокусуңуз ошол тетрадьти издеп таап, ошол баракты ачканга, окуганга сиздерге жардам берет. Ушул темаларды жөн эле кое бербестерден командаңызга айтыңыздар. 5 адамбы, 10 адамбы ошолор чогултуп алып эле, ошолорго айтып берип эле, биз акчаны мындай колдончу турбайбызбы? Көрсө система түзүш керек турбайбы деп. Бул азаматсыздарына жазгандар, азаматсыздар конспектти сөзсүз керек. Анткени сиздер азыр катышуучусуздар, 1 жыл, 2 жылдан кийин биздин ордубузда сиздер болуп калышыңыздар мүмкүн. Мүмкүн эмес, точно эле командаңыздардын 4-5 лидер чогуласыздар да, бир идеяны ойлоп чыгасыздар да, акча булагын эмне кыласыздар, өзүңүздөргө кайрып аласыздар. Көрдүңүздөрбү? Идея кылыңыздар дагы, билген нерсеңиздерди бөлүшө бериңиздер, билген нерсеңиздерди жазыңыздар. Азаматсыздар, мынакей жазып аткан адамдар, канча деген ежедневниктер толду менде, канча деген ежедневниктер бар. Азыр деле сиздерге теманы бериш үчүн өзүм дагы кайрылып эмне кылып чыгам, конспектлеп чыгам. Бул нерсенин баарын ушуну айтайын, буну айтайын деп токотер жеринде. Эми промоушн беребиз. Түшүндүк, промоушн деген эмне? Мактап, ушу ускорениени эмнени алдыңыздар? Мен билем, араңыздарда көп эле лидерлер бар, партнерлор командасына бөлүшүп, үйүндөгү үй бүлөсүнө бөлүшүп айтып аткандар да. Бирок дагы бир жолу ушу 5 адамга минимум айтып чыгыңыздар. Жөн эле айтып эмес, ал адамды кызыктырыш керек дагы. Кийинки ускоренияга мына победительдер болбодубу бизде, эң көп командасын ушул ускорение киргизгендер азаматсыздар. Канча деген сиз ушул нерсенин баарын вроде бы түшүндүрүп берип атам, айтып атам дейсиз командага. Бирок биздин башыбыздан өткөндөн кийин биз башкача айтып берип атпайлыбы? Ушул нерсени жасап человек практик деп коет да. Биз практика жүзүндө ушунун баарын аткарганбыз да, ошон үчүн биз башкача түшүндүрүп беребиз да. Аны ушу баарыңыздарга айтат элем. Дагы адамдарды кошуп бул ускоренияны токтотпойлу деп аракет кылып атабыз. Ага кимдер керек? Уккан киши керек, 100дөн ашык адам ар бир ускоренияга катышып атат, азаматсыздар. И ар бириңиздердин командаңыздарды мына ушул в течение ускорения 21 күндүн ичинде сиздер наючок 2-өн, 3-өн, 5-өн жазып атасыздар. Ошол наючокторду кийинки ускоренияга жаздырып койгонго аракет кылыңыздар да. Событияга чыгарыш керек. Аз күндө сонун дамиреже. Событияга кантип биз лидер болуп калдык. Событияга жок дегенде эки жагыңыздарга 2 адам алып чыгыш керек. Рыскүл Шайыповна айтып берет го, годовщинага мени чакырган Айза Дүйшөнбековна 1 жылдык болгондо. Ушу неменин смотриштин 1 жылдык болгондо билип билбей эле чакырыш керек дедиби? Үстү-үстө спонсорлор, үстү-үстөгү президент, баарыңыздар жаныңызга жок дегенде бирден адам алып келиңиздер дегенде мен де 12 адам чакырсам керек эле. Вот ошонун баары азыр келип уккандар жөн эле угуп кетишти. Закон больших чисел деген дайыма иштейт. Ошонун арасынан суурулуп Рыскүл Шайыповна азыр ушу сереброну жаап койду да. Ошон үчүн сиздер ушу ускоренияга 10 адам чакырсаңыздар, ошонун 5-өсү түшүнүп калса, сиздер менен бир тилде сүйлөшөт да. Бир тилде. Бир нерсени обсуждать этип атсаңыздар, эмне болот? Чогуу ошол нерсени айтып сүйлөшөсүздөр да. Анан событияга азыр айтып атабыз, билет алууга Алматага десе, азыр сонун түшүндүрмөлөрдү уктуңуздар, 5000 десе, деп аябай кымбат угулат, бирок 5 адам кирип атпайбы агачы?
5 адам болгондо 1000 сомдон айланып Алматаныкына, Алматанын событиясине чыкканга аракет кылыңыздар. Биздин арабыздарда ушу Казакстанды көрүлүк адамдар да бар. Алматаны барып көрүп келесиздер. Казыр эми Медеу жабылып калды го, бирок немеде бар, Көктөбө деген бар, зоопарк деген бар. Ошолорду башка жерде көрүп, эң болбоду дегенде бир автобус менен ускорениянын катышуучулары чогуу баратканда ушул темаларды обсуждать этип, ушинтип барып келсе, кандай деген сонун ийгиликтери. Анан событияга эмитен эле даярдана бериңиздер. 10 жыл ноябрда болот. 5-6 ай калды, мисалы, октябрда. Же жайында дагы бир события болушу мүмкүн. Былтыркыдай Академия президента деп, ошол тетрадиңыздарга уже эле списокты эмитен эле жаза баштаңыздар да. Эмитен жазып, мен ушул киши менен барам, ушул киши ийгиликке жетсин, ушул кишини ала чыгышым керек, мен ушул президентти көрсүн деп. Промоушн деген эмне? Жөнөкөй жалпак тил менен мына Динара жазып атат, жөнөкөй эле мактап эле ошону көргүсү келгендей. Дайыма айтам, сонун кооз торт турат, ошонун баарын оозуна тыкпайбыз, кичинекей кусочогун эле жегизип коебуз дагы. Ушул торттун составына эмне кирет? Торт ушундай сүйүү менен жасалган. Ушул сыяктуу нерселердин баарын эмне кылабыз? Айтып беребиз дагы, ошол киши жегиси келгидей кылыш керекпиз да. Акчаны баарыбыз жакшы көрөбүз, бирок мындай бул меники деп карманбаш керек ушул акчагачы. Акчаны эмне кылабыз? Дайыма мындай кол ачык болуш керек да. Канчалык берсең, ошончолук аласың. Мен ушул притчаны көп айтам. Бир аябай чоң миллионер болуп турду, анан интервью алып атса, эмне болуп байыдыңыз десе айтат да, мен Кудайга эрегишип эле байыдым десе. Кантип эрегиштиңиз десе, айтат да, Кудай мага акча бере берди, мен аны тарата бердим элге. Кудай мага бере берди, мен аны кайра тарата бердим депчи. Анан аягында ким жеңди десе айтат, мына көрүп атпайсыңар, Кудай жеңди, мен ошон үчүн миллионер болдум деп. Кече күнү дагы офистен Үмүт Асановна деген бизде жаңы партнер келген, биздин университеттин профессору, аябай сонун эже. Келип айтып атпайбы, ушундай благородный иш жасайт экенсиңер, аябай сонун бизнес экен, эмне үчүн мен муну мурда уккан жокмун деп аябай таң калып атат. Так что сиздердин араңыздарда деле, сиздердин партнерлоруңуздар дагы ушинтип келет да, биринчи жолу угуп атам деп. Анан минтип акча берип атсам, мен минтип алып аткам да, эки салама минтип. Хотя мен өзүм акча боюнча канча сабактарды өткөм, Үмүт Асановна акча берип атса, мен минтип кармап атпайбы? Кармасам минтип кайра тартып алды да, минтип акчаны минтип сыйлап алыш керек дейт. Акчаны Япониянын бир миллионери бар дейт. Ошо миллионери менен сүйлөшсө, айтыптар да, кантип байыдың десе айтат экен да, могул акчаны берип атканда ыраазымын, ушул акчаны мен канча колдондум, ыраазымын ушул акчага деп ыраазычылыгын айтып, с любовью дейт, ушинтип берет дейт. Анан бул акчаны сиздерге берип атат, же зарплата алып атабыз, же сдача алып аткам деле, ушул акчаны ыраазымын, сен мага келип атасың деп, ушул акчага да ыраазычылык билгизип турат экен да. Бул акчага эле эмес, любой нерсеге, продукция алып атасыңар, ичип атасыңар. Могу жерде дайыма биздин кофе, чай ачып атканда Smart Rich, бунун переводун билебиз, акылдуу жана бай. Жөн эле ачып эле шашып ичип коюш керек эмес. Буну карап, окуп, ыраазы болуп, мен акылдуумун, баймын, ичиме сиңирип атат. Ар бир клеткамды жандандырып атат. Ар бир клеткама сиңип атат деп, ыраазычылык менен ич керек да. Эртең мен сууну ичип атканда дагы сууга энергия берип, ушул ичимдин баарын тазалап, ар бир клеткамды жашартып атат. Ар бир клеткама сиңип атат, тазалап атат ичимди деп, ошондой мамиле менен ич керек да, ар бир нерсеге да. Анан акчага дагы меники деп калчылдабаш керек деп атканым. Өткөндө да бир сабак барсак, акчаңар чыгарыла, кимде акча бар деп ушинтип анан жаныбызга келип айтып атпайбы, мен 200 сом чыгарып койсом, бул кимдин акчасы десе, менин деп жиберип атпайбы десем, эмнеге бул менин акчам деп ойлойсуң дейт. Анан менин кошелегимден чыкса, меники болот да десем, айтат, азыр эшикке чыгасыз, суу аласыз, сиздики эмес дагы акча дейт. Уже башка бирөөгө берип койбодуңузбу дейт да. Ошон үчүн акчаны меники деп эмне кылбаш керек экен? Карманбагыла дейт да, карманбагыла дейт да. Анан ушул
бизнесменге окшоп ойду жүгүртүш үчүн акчага мындай отношение кылыш керек. Акча бүгүн бар, кайра акча мен үчүн иштеп атат. Вот ошол сыяктуу ой жүгүртүүлөр керек да. Анан эң негизгиси ушу Давлатовдун дагы бир обучениясын уккандырсыздар. Бирок мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Давлатов мындай кылат да. Обучение берет 10 күн бою. Акча боюнча аябай сонун обучение берет. Берип бүткөндөн айтат: үйүңөрдөн эртең дейт, үйүңөрдө канча акча бар болсо, ошону көтөрүп келгиле дейт да. Көтөрө келгиле дейт. Анан баары кимде канча акча болсо, кээ бирөндө $1000, кээ бирөндө $5000, кээ бирөндө миллион, ошолордун баарын портмонеге салып көтөрүп келишет да. Анан айтат да, кандай корктуңарбы деп. Кээ бирөө байкайсыздарбы? Зарплата алганда деле 10.000 сом аласыңарбы, 20.000 сом, кээ бирөө минтип коркуп, кошелегин салып, немени көтөрүп, мисалы мен жолдошумда ошондой бир страх бар да. Мен мисалы зарплата алам, көп эле партнерлорум байкайт. Зарплата алам, мен сумкам любой жерде кала берет. Мен эч коркпойм. Ал акча жоголот, бирөө урдайт деп. Ана мен жолдошум ошол күнү чогуу келсе эле, мен сумкамды көтөрө алчу жайы бар. Рыскүл Шайповнан да жолдошум байкайсыздарбы? Сумкасын көтөрө алып эле жүрө берет. Эмне аргача катыштып атасың? Сумкаң ачык калбадыбы? деп эле ушинте берет да. Бирок ал туура эмес да. Анткени партнерлорго ишеним артыш керек. Мен кантип ушу менин команда мен сумкаман алып алат. Же болбосо кантип эле мен сумкамды көтөрүп кетип атканын байкабайм, туурабы? Мен сумкамды башка бирөө алса, партнерлор деле билет да. Ошон үчүн мен мындай неме кылам да. Ал жагынан менде коркунуч жок. Акча любой жерде тура берет, үйдөн деле любой жерге алып келип коюп койсом эле, бул жака коюп койбойсуңбу, иреттеп койбойсуңбу, катып койбойсуңбу дей берет да. Менде ошондой страх жок, ошон үчүн мындай коркуу сезим жок, ошон үчүн мага ушул акчалар келип атабы дейм да. Анан Давлатов айтат: бүгүн азыр список боюнча ким канча акча алып келсе дейт, ошонун баарын мага сдавать этесиңер дейт. Кийинки обучение 1 ай деген болот. Силер 1 айдан кийин жолугабыз дейт. 1 ай дейин ушул акчаңарды мен силерге кайра берем дейт да. Анан макул деп, кээ бирөө кыйылып отуруп араң берет, кээ бирөө бергиси келбейт. Бирок условие деген бул условие. Ошондо эмне кылат? Тапшырарын тапшырып алышат дагы. Бирок ошол залдан чыга албай, кете албай, жок, 5 кол тептең. Эч коркпоңуз. Акчага кенен мамиле кылышыңыздар керек да. Ар кимдин ою ар башка деген, мындай обучениялар жок да биздин күйөөлөрүбүздө. Мисалы, мындай обученияларды ал уккан эмес, окуган эмес дегендей да. Анан айтсаң деле кайра эле мындай болсочу деп убежденияларын аябай көп да. Ошон үчүн өкмөттө иштеп атат да. Мындай чыгаша чыкмайын, киреше кирбейт деп коюңуз. Ошол убежденияны киргизип коюңуз азырчы. Ушул акча кеткен үчүн канчалаган акча келип атат деп коюңуз да. Убеждениясын оңдош керекпиз. Балдарыбыздын убеждениясын оңдош керекпиз. Анан Давлатов карап, байкайт да, анын баарын байкайт. Анан ар бир жанагы чоң сумманы берген, мисалы миллион таштаган же $10.000 таштаган кишилерди артынан мындай өзүнүн окуучулары бар го, ошолорду каратат да. Карагыла, кандай болот болду экен, кетет бекен, кетпейт бекен дейт. Анан десе көбү кете албай, ошону айланчыктап, кээ бирөө башка шаарлардан келген да, бизнесмендер мисалы, кете албай дейт, вокзалда ары бери басып жүрүшөт дейт, кээ бирөө аэропортто басып жүрүшөт, кете албай ушинтип атышат дейт. Анан кийин эмнеге ушундай болуп атасыңар десе, ал акчага деген мен буну алайын дегемде, тигини алайын дегемде, эми 1 айдан жолубасы жок, мага 1 айга чейин керек болчу да деп. Көбү дейт, мышлениеси еще даяр эмес деп атпайбы? Даяр эмес. Ошон үчүн кээ бирлер уверен эле самолетмен учуп кетип калып 1 айдан алам деп ошондой болупчу. Ошон үчүн көрдүңүздөрбү, эмне кылыш керекпиз? Эң биринчи мени оңдош керек. Мен ушул бизнеске келип, өзүмдүн чыгашамды айтып берейин. Бизнеске келгенде жана зарплата алганда өзүм командамды отургузуп, тамак алып берип, ушинтип койчумун. Бул биринчиби, мындай колуңду ачык кылыш керек. Экинчи, мен 60 миңге алданып калгам. Буну көбү билбейт, үйдөгүлөр деле билбейт. Үй алам деп жака чуркап, бияка чуркап жүрсөм, бирөө келип, биздин партнер жаңы жазылып ушинтип аткан. Аны мен бир жактан иш бакчы таап берем деп, бирдеке боюнча ол экөөсү сүйлөшүп, жаңы эле партнер кылбай, жакшы тааныбайм.
Анан десе эле мен ага ишенип атпаймынбы. Анан бир күнү жазат, ал байкады да менде акча бар экенин, үй алам деп атканымды. Анан срочно мага 120 000 керек болуп атат. Похоронго барышым керек деп атпай. Элестетиңиз, похорон. Прям аябай ушундай болуп атам, кыйналып атам. Берип туруңузчу 120 000, мына 3 күндө эле кайра чогулат акча. Сизге кайра эле берем деп ушинтип атпайбы? Анан не кылсам эми жамандык болуп атса деп мейлем деп 60 000 выплата алгам. Анан ошону эле сразу карматып коюп атпаймынбы? Ошол бойдон ал жок. Партнерым бизге иштеген да жок. Телефон чалсам, башында алып эртең алып келем, бир күн алып келем деп аткан. Андан кийин номерин өзгөртүп койду, жашаган жерин да билбейм. Ким аркылуу келген ал эже болсо, мен аны жакшы деле тааныш эмесмин. Абайласаңыз болмок, дегенсеңиз болмок деп ушинтип мен 60 000 алдырып жүргөм. Бирок ошондо Алин Талазбековна, Фархат Талабековичтин обучениесинде отуруп ушуну айттым да, ушуну чыгашып чыкты десем, Алина, кантип сиз спокойно отурасыз, издеш керек аны, это же ваши заработанные деньги деген. Бирок мен ошондо мындай токпейилдик кылып айттым да, чыгаша чыкмайын киреше кирбейт. 60 000 миллион болуп келет, Алина. Мейли ошонун возможно чын эле кырсыктап аткандыр, чын эле ушундай похорон болуп аткандыр, ким билет, ал уже на ее совести. Конечно, мен буну деле канча мээнет менен таптым. Өзүм бир ай иштеп 12 000 таап атсам, берде 60 000 бирөөгө берип коюп атпаймынбы? Ошон үчүн ушундай отношение кылып коюш керек да. Чыгардыңызбы? Эми толтура акча келет. Эми Кудайга шүгүр, 60 000 жума сайын алып аткандарым болду. 60 000 эмес, андан көптү жума сайын алып аткандарым болду. Ошол акчага сиздин мамилеңиз, Динара эже сону жазат, отношение к деньгам с легкостью нужно. Это жеңил кой бериш керек, жеңил бериш керек. Алганда дагы ыраазычылык менен алыш керек да. Анан ошо Давлатовдун жанасын айтып бүтөйүн, кээ бирөөнө таратып бериптир, кээ бирөө кийин келгенде алыптыр. Бирок пусть это будет для вас уроком дептир да. Ошон үчүн сиздерге дагы бул акча жөнүндө мамиле, бизнесменге окшоп ойлонуш керек. Канчалык көбүрөөк адамга сиздер күндө эле айтып атабыз, канчалаган көп адамга сиздер бул эмнени информацияны берсеңиздер, ошончолук адамдар көбүрөөк келет. Менде дагы бир сонун результат болду. Биз үйүбүздү сатып кеткенбиз, бирок ошол кыз мындай уурулуу болчу да, оорукчан, мындай каба бүркөлүп, аябай тыңгыз, буюрса партнер болот. Анан мен ошондо эле карап, ушул кызга жардам берсем деп койгом да. Анан канчадан бери сүйлөшүп жүрсөк эле, то убактысы жокту, акчасы жокту, дагы бирдеке болуп эле, анан аябай ооруп атам, капельница атам деп эле жүрчү. Анан вторник күнү чайды алып баратам, зеленый чай десем 1,5 000 акчам жок. Мен ишке да чыккым келбей атат, сага жолукканга дагы немем жок деди да. Настроением жок, извините, келбей эле коюңуз деп койду. Анан хорошо деп вторник барган жокмун. Анан кече күнү кто дома деп эле жаздым. Десем мен үйдөмүн, анан кыздарым бар деди, выходной да кече. Анан акчасы жок болсо деп 2 эле штук зеленый чай таштап кеттим да. Сахарник болуп, буттары чымырап, колдору чымырап. Анан ошол вторник күнү сүйлөшүп атканда айтты, в субботу постараюсь прийти. Суббота келем дейт. Событие болот да, бизде признание буюрса Алтынай Мамасадыковнан. Анан субботага чакырсам, ошондо келем, ошондо чайды алып кетем, эгерде мен тирүү болсом деген да. Ушундай жаман болуп атам, ушу 3-4 айдан бери такыр айыга албай атам, сахарым 22,5, чыгып аябай мындай жаман болуп атам деген да. Настроением жок, эч кимди көргүм келбей атат, жуунгум да келбейт деп ушинтип атканда. Анан кече күнү болбой 2 тыгылат бешигине 2 эле штук берип койдум, чтоб беринде акчам жок деп өзүн жебесин дедим да. Ан десем кечинде жазып атпайбы? Элестетиңиз дейт. Бир эле кружка ичтим дейт. Бир эле кружка ичтим дейт. Колумдун чымырагандары кетип калды дейт. Бутумдун чымыраганы кетип калды дейт. Башымда дейт бирдеке стрелять эткенде эле тарс деп эле башым эле ооруй берчи дейт да. Көзүмдө ясность, көзүм ачылып, кадимкидей мындай жашынакай болуп калдым дейт. Ушу бир стакан зеленый чайдан ушундай неме результат болуу, ушундай ыраазымын, 2 дүйнө бактылуу болуңуз деп ушунун баталарын баарын жазып, ошентти. Анан айттым, эми 3 литрдин баарын ичиш керекпи деп жазыптыр. Анан жок, 3 литрдин баарын эмес, иче алышыңыз, чай ичиңиз дедим. Сахарымды эми чөнөктүп көрөйүн, мен сизге улам жазып турам состояниемди. Бирок ушундай настроением ачылып атат, сонун болду дейт. Анан айттым, дагы бир 2 стакан кружка ичип алыңыз дагы, анан кийин бул нервти да успокаивать этет да. Нервиңиз дагы ордуна келет.
ошондо уже башкача болуп десем, сонун болуп настроение, мен канчадан бери мындай настроениеде болгон эмесмин дейт. Бир кружка биздин зеленый чай. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн эмне кылабыз? Тынбай айта беребиз. Уже биздин партнер болсо ускорение боюнча эмне кылабыз? Промоушен айта беребиз. Ускоренияга киргизип коебуздар да, сиздер үчүн биз иштеп берип атабыз. Биз айтып берип атабыз, биз жеткизип берип атабыз ар бир партнерубуздарга да. Бүгүнкү тапшырма, анан дагы чатка киргизип коем. Видео тартабыз. Видео деген эмне? Өзүңүз ошо ускорениеден эмне алдыңыз? Ошол боюнча видео, эмне үчүн биз видео тарт дей беребиз? Мен деле айта берем, телефондун памяти өлмөй болду дей берем. Бирок памяти өлбөйбү? Ачасыздар дагы мурунку видеолоруңуздарды памятин тазалаңыздар да. Телефонду улам тазалап туруш керек. Билесиздер, андагы өзүбүздүн оюбузду тазалагандай кылып эле телефонду тазалап туруш керек. Анан ушу ускорение боюнча промоушен 2 мүнөттүк промоушен тартабыз. Бүгүн бирөөгө мактап айтып берип атканыңыз, же болбосо жөн эле маңдайыңызга коё аласыз да, ускорениеден эмнени алдыңыз? Эмнени алдыңыз? Сизге эмнеси жакты? Ушул тема мага жетпей аткан. Мен айтпайм 21 күндүн темасын баарын жаттап аласыз деп. 21 күндүн ичинде бир теманы бияка илип алсаңыз, именно сизге керектүү нерсени ошол жактан тапсаңыз, мен абдан ыраазы болот элем да. Эгерде ушул промоушен жөнүндө видео тартып туруп бүгүн кетирсеңиздер 2 балл. Эртең кетирсеңиздер, бүрсүгүнү кетирсеңиздер 1 эле балл болот да. 2 мүнөт казыр прямой эфир бүткөндөн кийин эле телефонду маңдайыңызга коюп туруп эле промоушен айтып койсоңуздар деле, ушу ускорение эмне алдыңыз деп айтат го. Темирди ысыгында чап деп, ысык кезинде формаларга келтирип алса болот. Ошон сиздер дагы казыр ысык кезинде чап, үйүңүздөрдө балдарыңыз уктап атканда, жолдошуңуздар уктап атканда өзүңүздөр энерген ушу ускоренияга промоушен жазып 2 эле мүнөт. Анан чатка өзүңүздөргө жиберип койсоңуздар, бүгүн обратная связь. Уктум, акчаны аябай жакшы деди Айзат Дүйшөнбековна. Анан мышлениени өзгөртүш керек экен дегендер жарабайт, кыскача жарабайт. Эмне кылыш керекпиз? Эмне моюңузда турган